Саламатсыздарбы чындыктын көрөрмандары, эфирде кырдаал берүүсү. Аны мен Шайыркүл Расилбек кызы алып барамын. Кереметтүү Кыргызстаныбыздын келечегине кайдыгер эмес болсоңуз, анда биз менен болуңуз демекчимин. Бүгүнкү кырдаалдын коноктору менен тааныштырып өтөйүн. Биздин конокторубуз Ош шаарындагы жаштар кыймылынын активдүү мүчөсү Бактыбаев Касым мырза жана жарандык активист Ураимов Мирлан мырза болмокчу. Саламатсыздарбы? Кош келипсиздер. Мен азыр сиздерди тааныштырып жатып, менде мындай суроо пайда болуп жатат да. Негизи эле бул жарандык активист, жаштар кыймылы деген сөздөрдү, аттарды акыркы убактарда аябагандай көп учуратып жатабыз. Негизи бул аттар буга чейин уккан эмеспиз да, болгон дагы эмес. Акыркы убактарда аябай популярдуулукка ээ болуп жатат. Негизи бул жарандык активист болууга эмнелер түрткү болууда, эмне үчүн мынтип жарандык активист болуп калдыңыздар, жана бул макам же бул кесиппи, статуспу, бул аттарды кимдер тарабынан берилип жатат? Ушулар тууралуу айтсаңыздар. Түшүнүктүү. Мен ушул боюнча жооп берейин анда. Бул жарандык активист дегенди жана башкалардын баарын айтып койор эле. Эмне үчүн көп болуп кетти? Буну ар ким ар кандай талдайт да. Ар ким ар кандай ойлойт. Мисалга жарандык активистти туура жакка пайдаланса да болот, туура эмес жакка пайдаланса да болот. Бул кээбиркилер айтат блогер деп бөлөт, кээбиркилер айтат жарандык активист деп бөлөт. Кыймылдарды дагы кыймылдар эмне үчүн көп болуп кетти? Бунун да себеби бар. Активисттер эмне үчүн көп болуп кетти? Бунун да себеби бар. Бунун себеби бир эле саясатка келип такалат. Түздөн түз саясатка. Саясатта кандай мыйзамсыздык Кыргызстандын ичинде эле, кандай мыйзамдык бузулуп атса, көп нерселер болуп атса, шунун артынан көзөмөлдөгөн адамдар элдин арасында болгондуктан жарандык активистке такалып атат. Блогерлер, кыймылдар, булардын бардыгы партияларды көп болуп атпайбы азырчы? Кээбирки ушул жаш кыймылдар менен анча-мынча сүйлөшүп калганда алар да айтат да, келечегибиз биз партиябыз деп айтат да, мындайча айтканда. Партиялардын дагы бизде баркы кетип калды. Жарандык активисттердин азырда баркы кетип калды. Мен бир 3-4 жылда ушул эсимден чыгып атат. Россиянын бир телевидениясында сүйлөшүп атканда, ал Владимир Владимирович Путин түз эфирде жарандык активисттер менен эл менен ушундай жолугушуу болуп атканда эле, ошондо бир блогер сураганда, уважаемый депчи, блогерлик кесипти качан официалдуу кесип кылабыз деп сураганда, ал күлүп туруп посмотрим деп койгон да, мындайча айтканда. Анан азыркы башка жактарда болуп атат, бирок Кыргызстанда ал кесипке айланып барды, айланып калды. Азыр Кыргызстанда көп деле калпайт, тырпайт. Көп блогерлерибиз чыгып, кыйкырып, жана башкалар кесиптерине ээ болуп атат. Жарандык активистти мен өзүм жеке эки тарапка бөлөм. Биз жарандык активист болгонубуз, мыйзамсыздык бузулса, өзүңдүн активдүү жагыңды көрсөтөсүң. Биз элге ушундай бир туура маалымат беришибиз керек да. Кандай кылып туура жолдо жүргөн активисттерди мындай билиш керек. Мисалга, кээбирки активисттер бар, дайыма соцсеттерден чыгып, дайыма өзүнүн активдүү жагын көрсөтүп турат. Эми көпчүлүгүнө мен мындай аттарына шек келтире албайм, бирок көпчүлүк эмес, бар ошондойлор. Алардын көпчүлүгү каржыланат. Түздөн түз каржыланат. Блогерлер да ошондой. Блогерлер күндө бир эми азыркыда хайп анда-мында деген мода болуп кетти деп атпайбы? Кеп анда да эмес, хайпта эмес. Хайп кармаганда кайсыл жактан кармап атат? Азыркы бизде түздөн түз келип активисттердин баары да саясатка келип такалгандан активисттер мындайча айтканда бөлүнүп деле калды да. Туура жүргөн активисттер дагы сатып алып коюп аткан күндөр болуп атат. Ошондуктан дайыма чыга бергендерден мен абайласаңыздар деп ойлойм да. Ошого эле мисалы мен кыстарма кылып айткым келип атат да. Эми биз азыр ушундай өзүнчө бир жаштардын кыймылы пайда болуп, бул кыймылдар көп кыймылдар бар, өтө көп жаштар өздөрү түзүп, ар кандай агым кыймылдар пайда болуп атат. Мисалы мен өзүм жеке ишкермин да. Анан карапайым элдин арасындагы эле просто мындай карапайым бир адам.
мен жеке ишкермин. Мен өзүм ишим аябай көп өзү. Ошол ишимди эле кылып, өзүм балдарым багып, өзүм тынч тиричилигимди кылгым келет. Колумдан келсе бирөөгө жардам берип же ушундай жок эле дегенде өзүмдүн үй бүлөмдү жакшы карап, өзүмдүн ошол жеке ишкерлик катары өзүмдүн бир налогумду төлөп мамлекетке да, орусча айтканда мындай законопослушный гражданин болуп эле ушул өлкөдө жашагым келет да. Бирок бизде мына болуп аткан саясий кырдаалдар бизди ушул үйүбүздөн, мына желкебизден кармап сүйрөп чыгып атат да. Сүйрөп чыгып ушундай бир өзүбүздүн үнүбүздү айтканга түрткү берип атат бизге. Бизди ошого аргасыз кылып атат. Мен эч кандай бир жарандык активист же бир өзүнчө бир кыймылдын, агымдын, башка бир нерсенин мүчөсү болгум жок. Мен жөн эле өзүмдүн тиричилигимди кылгым келет. Мен эч кандай мага бийлик тагы, мисалы кеберкилер чыгып атпайбы ушундай. Мисалы мына Тилек Токтогазиевди айтсак болот, ошол деле биз сыяктуу өзүнчө бир жеке ишкер иштерин жасап атты. Бир учурда ошол кыйкырып чыгып атып эле азыркы мезгилде мынакей министр болуп калды. Ошол эле сыяктуу мисалы Сыймык Жапыкеев. Ал ким эле? Эч ким аны тааныган эмес. Ал просто кыйкырды, өзүнүн кухня деген өзүнүн бир проектисин чыгарды, ошол аркылуу кыйкырып атырып, то есть бул өзүнчө мындай бир адамдар, кеберки адамдар буну өзүнчө бир брендке айландырып, ошонун негизинде кайсы бир кызматка жетишүү үчүн дагы пайдаланып аткан мезгилдер болуп атат да. Может быть, алар чындап элге жардам бергиси келип аткандыр ал жакта. Бирок биз өзү көпчүлүк, мен мисалы азыр ошо жаштардын арасында жүрөбүз, биздин арабызда аябай билимдүү, аябай толковой, орусча айтканда да. Ушундай аябай бир азыркы дүйнөгө болгон көз карашы жакшы жаштар биздин арабызда мисалы көп да. Бирок биз мисалы биздин негизги максат жанагындай кайсы бир жерге барып отуруп калыш эмес. Мисалы мага эч кандай иш керек эмес, мамлекеттик иш. Азыркыдай кырдаалда тем более мага эч нерсе керек эмес. Эгер таза бийлик келип, таза бир нерсе болсо, ага тоже ал мезгилде деле мага тынч тиричилигим кылган мага көбүрөөк акча. Бирок мен азыр айтып аткандай, бул бизди просто ушул азыркы мезгилдеги кырдаал аргасыз кылып атат, чыгып айтканга. Касым мырза, ушул жерден дагы кошоюн да. Бирок биз азыр ошол активисттерди, анан кийин блогерлерди мындайча айтканда күнөөлөп атпайбызбы? Бирок бул күнөөлөгөндө дагы мындай кылып объективный болуш үчүн мындай кылышыбыз керек да. Элге да элибиз да ошого татыктуу болуп атабыз. Биз өзүбүз ошого татыктуу болуп атабыз да. Мисалга Сыймык Жапыкеев чыгып атканда кээ бир адамдар сериал көргөндөй кылып туруп, кийинкиси качан чыгат деп мындай күтүп калган күндөр болду да. Азыр ушундай бир кырдаалда ушундай коом пайда болгондой, мен жеке оюм мындай болуп атат да. Чындыкты сүйлөп, чындыктын артынан ээрчип, чындыкты айтып аткан адамды укпай, биз бир сүйлөбөй турган сөздөр менен аралаштырып, сөгүнүп, мындай эфирден сүйлөбөй турган сөздөрдү сүйлөп, бир-эки нерселерди казып чыгып туруп айтып койсок, ошол туура болуп туруп, ошонун артынан ээрчип кеткен дагы бир коом пайда болуп калды да. Азыр көрүп атабыз да, мындай келди, местасына отурду. Ал кээ айтып атат да, ал өзү мындайча орусча айтканда заслужил деп атышат да, өзүнүн местасынча. Ал эмне үчүн заслужит этти? Эмне кайсы жактан? Убагында ким эле? Да, жөнөкөй прокурор эле. Туурабы? Менде ошондо мындай суроо бар да. Мен ошол Сыймык Жапыкеевке өзүнүн эле ушундай блогер болгон адамга да катары мен өзүмө бир бергимдей жүрүп келип жүргөн, ошо элдерге дагы, ошону уккан элдерге дагы. Сыймык Жапыкеев прокурор болуп турганда ошончо кылган иштер, ошол Кумтөрдүн тегерегинде болуп аткан иштерди кийин айтып атпайбы? Ушундай иштер болгондо эмне үчүн кылбадың? Ошол убакта. Сен ошол убакта сен прокурор элең. Сен эмне үчүн ошол убакта айтып чыкпадың? Азыр бизде мындай да, иштен алып койсоң кыйкырып чыгасың. Иштеп аткан убакта үндөй отура бересиң. Кичинекей 3000, 4000 мындай айтканда эмгек акыңды аласың дагы, ошол эмгек акыңды 3-4 алып аткан акыңды ушул алып койбосу, иштен алып койбосун депчи. Мындай коркунуч бар да, элдер. Азыр кээ бирки таза адамдар, мындай түшүнгөн адамдар бир кызматка отуруштун алдында ойлонот, же болбосо барбайт андай кызматкачы. Тура эле. Бул мен үчүн, мисалы мен үчүн мен корком, ачык эле. Кээ айтып атпайбы? Депутат болуп атат, айыл кеңештин депутаты болуп атат, жогорку кеңештики
шаардык кеңештин депутаттары болуп атат. Мындайча айтканда барганда болгон акчасын чачып, анан кийин өзүнүн деңгээли менен эмес, деңгээли жеткен адам ойлонот. Мен каяка баратам? Эмне кылам? Бул кандай жумуш? Кандай оор жумуш? Элдин кызматы булчу. Биз мына жарандык активист дегенде, жарандык активисти кээ бирлер ойлойт. Биз популяризм өзүбүздүн лицобузга иштеп кечирип койсун, андай эмес. Жок, биз керек болсо анча-мынча видеолорду чыгарып жүрөбүз, биз өзүбүздү тартпайбыз. Кээ бирлер өздөрүн тартып пиарга иштешет. Мен мисалы көпүнчө лицомду өзүм тартпайм. Мен болгон нерсени тартам, чыгарам, жазам, ушундай кылам. Ушунда просто адам билиш керек да, ачык элечи, эмнеге баратасың, кандай иштерди кылып атасың. Ушундай нерселерди мындай эл дагы ээрчип турган адамдарды ээрчибей, ээрчибеген адамды ээрчип алып туруп, азыр коомубуз биз башка жака бир баратабыз да. Өтө башка жака. Керек болсо мындай мен өзүм деле акыркы жылдары окубай калдым. Китеп жана башкалардычы изилденбей калдым чын тарпанчы. Анан элге жагып атат деген мына жылдыздарыбыз деле. Азыр илгери мурда биздин убактыбызда акыркы жылдарда биз угуп калганбыз, жакшы ырларды, жакшы кинолорду көрүп калганбыз. Азыр жок, андай эмес да. Азыр элге эмне жагып атат? Эл эмнени кабыл алып атат? Сатириктерден сүйлөшсөң деле ошол. Эл эмнени сиңирип атат? Ошону сатириктерден бир ооз айтып кетейин. Алар деле айтып атпайбы? Эмне үчүн силер өзүңөр изилденip чыгарбай калдыңар депчи? Саясатты эмне үчүн көрсөтүп атасыңар десе, алар деле жооп берип атпайбы? Эл ошону өзү сиңирип атпайбы депчи, каалап атпайбы? Көргүсү келип атпайбы депчи? Ошондуктан азыр жарандык активисттер дагы элди башка жака буруу эмес, эл эмне деп атат, элдин сөзүн угуп, ошолорго сиңириш үчүн гана мындай айтканда элдин оюн эле топтоп туруп кайра берип коюп атышат да. Садыр Жапаров деле айтып атпайбы? Эл каалап атат, элдин каалоосу ушул, мен кылып атам деп атпайбы? Андай болбойт да. Деңгээлди, келгиле деңгээлибизди өстүрөлү. Жарандык активист эмес, обычный бир айылда жашаган кызматкер эмес, үйдөгү элден баштап жогоруна чейин өсүшүбүз керек бизчи. Биз деңгээлибизди өстүрүшүбүз керек деген пикирди айтам. Бул блогер активисттер деле эмес да. Биз баардыгыбызга бирдей тиешелүү. Кошулам бул нерсеге. Ошол себеби дегенде азыр мисалы соцсеттерде да, мен өзүм дагы социалдык сеттерде, мисалы Facebook'та көбүрөөк отурам. Анан ол жерде иш боюнча, башка нерсе боюнча баары эми баягы кайдыгер эмес жаран катары сөзсүз болуп аткан кырдаалдардын баардыгын карап коюшка туура келет кээде. Эми карасаң баягы жерде толгон мусор да, толгон токой мусор. Анан биздин жаштардын тим бойло ушу деңгээли ушунчалык төмөн түшүп кеткениге биз аябай мен таң калам да кээдечи. Эмнеге? Себеби дегенде мындай бизде азыр бирөөнүн көңүлүн оорутуш, бул кадимгидей эле мындай жөнөкөй эле нерсе болуп калды да. Өнүккөн мамлекеттерде, эми көп чет мамлекеттерге чыгып жүрөбүз, мисалы Европада, Азияда деген сыяктуу. Мисалы Японияда ушундай биз билебиз да, Японияда мисалы булар дүйнөдөгү эң бир ден соолугу жакшы эмес нация болгон. Буларга атомдуу бомба түшкөн, ушундай болгондо азыркы мезгилде булар долгожитель. Ошолордун дагы бир секрети, бул ар бир японец үйүнөн чыкканда бирөөнүн көңүлүн оорутпаганга аракет кылат экен. Ушундай тап өзүнүн бир күндүк пландардын арасына ошол нерсе башкы болуп кирет экен да. Бүгүн мен бирөөнү капа кылбашым керек, бирөөгө катуу сөз айтпашым керек деп. Неге? Бизде оорулар деле ошондон күчүп атпайбы? Азыр адамдарда негатив көп. Биз позитивныйраак болушубуз керек. Кыргыздар деген өтө мындай позитивдүү калып, биз өзү бирөөнүн көңүлүн оорутуп коюш, же бир нерсе кылып бирөөнү жазыш, бирөөнү коркутуш. Мен өткөндө социалдык баракчамда бир эки өзүмдүн болуп аткан кырдаалга карата өзүмдүн көз карашымды жазсам, ошо бир канча мага даже өзүмдүн мындай орусча айтканда личкама чейин жазышып, коркутуулар, же ар кандай ооз калыс сөздөр менен боктоп, жана грубо айтканда орусча. Ошондой кылып жанагындай кайрылып атышат да. Эми ар бир адам өзүнүн көз карашын билдиргенге укуктуу да. Бул биз демократиялык өлкөдө жашайбыз, правильно? Анан сөзсүз эле аны мактасак, биз жакшы болуп, анан кийин өзүбүздүн кайсы бир көз карашыбызды айтып койсок, бул жаман болгону. Бул деген азыркы бийликте башка бийликтерден эч кандай айырмасы жок экендигин эле көрүп атабыз да. Мурдагы бийликтерде даже мындай мынчалык деңгээлге түшүп, мен ушинтип эле айтам да, ачык эле. Бизге окшогон бир карапайым жөнөкөй адам менен эч ким иши жок болчу. Азыр ушуга чейин жетишти да. Азыр ушуга чейин жетишип, ушуларга чейин жанагындай кылып ар бир адам мындай
кадимки эле кайсы бир адамдар жалдап ар бирине карап отурган сыяктуу сезип атат да. Мана ушундай сезип атат. Ар бир комментарий жөн калбай атат. Ар бир сенин ой пикириң жөн калбай атат. Ар биринин астында толкон токой нерсенин баары жазылып атат. Өзүңөр деле буга күбө болуп атсаңар керек бар. Ошон үчүн мен за мындай против кого-то мен өз көз карашымды билдиргем жок. Биз всегда ар дайым ушул мен өзүм за кого-то мындайча айтканда. Мен маданияттуулук үчүн мен мисалы жаштарды тем более ушул нерсеге чакырам да. Анан жанагындай бизде ушундай адат болду. Мен өзүмдө да ушундай жаман адатым бар. Сүйлөп атканда орусча кошуп жүрген адатым бар. Бирок чындап эле жана сен Мирлан мырза сиз айтканда бир аябай сонун бир нерсеге мен кошулуп кетем да. Биз өзүбүздү биринчи карап көрбөйлү депчи. Акыркы жолу качан китеп окудуң? Акыркы жолу. Себеби дегенде биз китеп окубайынча өспөйбүз. Ар кандай аудио обучение башка нерсенин баары бар, аны угуп аткан болушу мүмкүн, бирок китеп бул өстүрүш үчүн керек да. Биз китеп окубай калдык. Мисалы мен өткөндө бир комментарий көрдүм. Эл дегенде мындай эшеге деп коет элек бизде, тескери. Ошону е менен жазыптыр. Ел деп жазыптыр бирөө. Бирок ошол адам премьер-министр кандай кызмат кылыш керек? Конституция боюнча өзүнүн көз караштарын жазып атат. Президент эмне иш кылыш керек? Ошол нерселерди жазып отурат да. Бизде эң ушундай жаман бир ооруга калдык. Билбеген нерсени билем деп кекирип атышат. Түшүнбөгөн нерсени түшүнөм деп кекирип атышат. Ар ким өзүнүн билген гана нерсеси жөнүндө сөз кылса жакшы. Эгер ошол темада сөз кылгандысы келсе, анда мен ойлойм, ошол боюнча даярданып, ошол боюнча көбүрөөк өзүнүн бир деңгээлин өстүрүп, анан кийин чыкса жакшы болмок да. Бунун эң жаман жери боло берет экен деген нерсе калыптанып атат элдин арасында. Мен азыр бул жака неге келдим? Себеби дегенде, мына сиздердин жаңыдан ушул каналыңыздар ачылыптыр. Эми мен сиздерге ийгилик каалайм. Анан кийин мен биринчиден келгеним азыр бүт эле баары жокто платный экен мындай. Өзүңдүн ой пикириңди мен ой пикиримди билдиргим келди да. Эмнеге? Адамдар түз эфирден чыгып алып, да? Канжалаткыча урмакмын. Өлтүрүп кетмекмин, союп кетмекмин, уруп кетмекмин деген сыяктуу пикирлерин билдирип атышат. Биз жаш катары да, өзүбүз ушундай жерлерди издеп таап, маданияттуу түрдө өзүбүздүн көз карашыбызды билдирип, анан кийин үйүбүзгө кетсек да болот да. Кантип ойлойсуңар? Ошон үчүн туугандар, мен жанагы жарандык активист же бир жаштар кыймылына кошулуп дегенде, мен бул жерде бизде аргасыз. Бул кесип эмес кандайдыр. Менин кесибим жеке ишкерчилик. Ошо менин алектегим келет, ошол. Түшүнүктүү. Чоң рахмат. Жана Мирлан мырза айтып кетти го, кээ бир блогерлерге же жарандык активисттерге кимдир бирөөлөр каржылайт депчи. Ал эми сиздер ушунчалык күйүп-пышып, ушунчалык алдыга эл астына чыгып атканыңыздарга кимдир бирөө каржылап, кимдир бирөө сиздерди мындай алып чыгабы деген сыяктуу сурады. Түшүнүктүү. Ошо мындай дейли да. Мисалга, кээ бир адамдар биринчи өзүнө иштейт да. Бизде активисттердин арабызда азыр көрүп эле жүрөбүз, билип эле жүрөбүз. Менде керегимде да адамдар бар. Аябай жакшы бир акчаларды табат да. Бирок алар ачылышпайт, чачылышпайт. Ичиндеги нерсени айтпайт. Бирок кайсы жактан каржы келип атат билип атабыз, көрүп атабыз. Биринчиден адам кайсыл адамдын артынан ичип атат. Мисалга өзүң иштейсиң. Биздикилер азыр тамада артисттердин, активисттердин айырмасы бирдей эле. Сен элге жагып атсаң, жакшы артынан адамдар ээрчип атса, сен ошого карап активисттерди баалап, блогерлерди акчасы өсөт. Аны ким каржылайт? Биринчи өзүнө иштегенден кийин, жүзүнө иштегенден кийин соцсеттен атына подписчик топтойт, YouTube'дан канал ачат, анда да подписчик топтойт. Кече көрдүңүздөр, кече 4 октябрдагы шайлоодо канча каналдар, YouTube каналдар, соцсеттер постты жазып, өзүңдү жазып, реклама кылып, андамда кылып койгондугу үчүн мен бирөөнүн атын айтагым келбейт. Үй алганга чейин болушту. Там алып, жашап атышат да. Мисалга, алар 2-3 жылдан бери ошолго атайын аракет кылып келген. Алар акчаны алгысы келген алдында эле, башында эле. Ошол активисттин, ошол мен жана айтканым, эки түрүнө бөлөм деген ушул да. Мен активист боломун, элге пайдам тийсин деген. Экинчиси мен активист боломун, акча тапкым келет, мен өзүмдү өзүм
каржылап өсүп кетсин. Ал жанакындай эле кесиптин жоктугунан, жумушсуздуктан жана жакшы журналисттерибиз дагы убагында бар болчу, азыр же активист болду, же блогер болду, же болбосо бирөөнүн личный адамы болуп иштеп атат. Каржылоо ошол жактан түшүп атат. Кээпкилерин сырт жактан түшөт. Ушундай эле нерсе бизди Кудай сактасын, биз өзүбүз каржыламак турсун, көп нерселерге өзүбүз каражат жумшайбыз. Өзүбүздүн анча-мынча мен бир тууган акем бар мисалга. Ошол анча-мынча кичине өзүмө чай чакырма берет. Мен өзүмдүн жашоомдо дагы мен өзүмө Кудайга шүгүр убагында иштегем. Ошонун артынан жүрөбүз. Бул деле каржылоо боюнча туура эле бизде мисалы каржылоо. Жана Касым айттым, мен айттым го, каржылоо маселесине келгенде ал адамдар кимдер болушу мүмкүн? Ал адамдар күндө чыгып, биздин азыр биздин YouTube каналыбыз жок. Страницабыз жок, жана башкаларыбыз жок да. Биз ошон акча тапкыбыз келип, бирөөнү башка жака адамдардын бирөөнүн үстүнөн акча иштегибиз келгенде, анда биз башкача кызмат кылмакпыз, башкача иштемекпиз. Анда элдер фейковый аккаунттар менен иштеп аткандар толтура да, ушундайча айтканда, башка эле атты таап алып, бирок ал артында көп жумуштарды кылып иштеп атышат. Окумуш акчаларды жасап атышат. Алар азыр Кыргызстанда эмес, дүйнө жүзүндө блогерлердин күнү. Блогерлер өтө бай адамдар бар. Аябай мындай өнүгүп кеткен нерсе. Бирок алар кайсыл жака иштеп атат? Алар өтө жакшы жака. Алар өздөрүнүн позитивдүү, бул Касым мырза айтып кеткендей, позитивдүү нерселерди алып келип. Жана сырт жакта блогерлер бар. Мындай стоп-хам деген бар. Жанакындай көчөдө ичип жүргөн, көчөдө сигарет чегип жүргөн адамдарды токтотот. Мыйзамдуулук жака алар өндөйт. Аларды полиция керек болсо жардам берет. Полиция кошо иш кылат алар менен. Бизде эмне кылат? Биздеги мисалга бир милициянын бирдемесине болсо, экөө ошол жерде сөйлөшүп жатышып каласың, болду. Мисалга мен өзүм 5 жыл мурда мындай жол жүрүү боюнча активист болуп чыкканмын. Ал убакта Бишкекте мына жол эрежелерин ДЭУ, жанагы РЭОлор, милициялар биргеликте жол эрежелерин коюп, полосаларды коюп атканда, кээ бир жерлерде кызыктуу нерселерди көрүп калып, өзүм таң калчумун да. Мен эми өзү ПДден окуп жакшы немен бүткөнмүн. Анан бурумдарда линияларды сплошной кылып коюп, анан мындай туура эмес нерселерди кылып койгондо ошолордун баардыгын сетке чыгарып, тартып, ушуларды оңдоп койгула деп аларга жөнөтүп койчумун. Ошондуктан анан кийин активист ушундай мыйзамсыздык болуп аткан иштерди токтотуу максатта ушинтип чыкканмын. Акча жасатуу маселесинде алар башка активист. Ал башка да. Бизде мисалы биз өзүм үчүн жооп берем да. Ар кимде ар кандай кызыкчылыктар болушу мүмкүн. Бизде жаштарда биз азыр жаштар бир канча ушул Оштогу жаштар топтолуп бизге көп каржынын өзү кереги жок. Бизге каржы керек эмес өзү. Бизде не? Мисалы просто жөн эле топтолобуз. Биз өзүнчө сүйлөшөбүз, өзүнчө ар кандай нерселерди просто жөн гана талкуулап, бизде көбүнчө өзүбүздүн ошо биздин айланабыздагы жаштардын баардыгы позитивдүү көз карашта болууга аракет кылабыз. Баардык нерсеге позитив. Бизге жетишпей аткан нерсе ушул да. Бирөөнү колдош үчүн сөзсүз сөгүнүш керек эмес. Бирөөнү колдош үчүн сөзсүз сени олтурөм, уруп кетем, канжалатмакмын деп туруп сүйлөш керек эмес. Ар кандай мисалы ар кимдин өзүнүн чындыгы бар да. Туурабы? Азыр мен айтып аткан сөздүн баардыгына жакпашы мүмкүн да. Мен азыр билип турам, ушул азыр чыга турган болсо соцсеттерге дагы бир экөө дагы сөгүнүшү мүмкүн. Шунун артынан дагы бирөөлөр дагы бир туура эмес нерселерин жазышы мүмкүн. Кече мындай, ошон үчүн биз мындай сүйлөшүп атабыз да. Ар бир мага жазылган ошондой негативдүү көз караштарга биз дагы сүйлөшүп атабыз. Негативдүү комментарийге позитивдүү жооп беребиз. Кече эле мага бирөө ушундай негативдүү неме жазыптыр. Сен дагы эмнесиң, сен андайсың, сен мындайсың, сен антип кетиш керек, мынтип кетиш керек деген сыяктуу да. Мен ага эмне деп жаздым? Аллах Таалам сага ыйман берсин. Аллах Таалам жүрөгүңө ыйман берсин. Сен тууган уруңа, тааныш билишиңе баардыгына ыйман берсин. Бала чака болгонсоң ошонун баарына ыйман берсин. Ошолорго өмүр берсин. Илайым ушул тапканын баардыгын Аллахым таза тамак кылып берсин. И сенин балдарың эле эмес, ошонун балдарына чейин
бардыңар ыймандуу болуп, Аллахтын жолунда жүргөн болуп, жакшы адамдардан болгула деп жооп кайтардыңыз. Жооп кайтардым. Ушунсе болобу? Мисалы да, колдош үчүн сөз сөгүнүш эмес. Ушундай жооп кайтарып, ошондой комментарий жаздым. Биз балдар көбүнчө мына жаштар деп атпайбызбы? Биз жаштар эртеңки келечек бизбиз да. Туурабы? Эми мыналар ит болуп атат, мыналар өлүп атат, бардыгы мынте берсе болот экен эмес. Бизден токтотпойлу. Мисалы мен токтоткум келип атат өзүмдөн. Жанагы мына мисалы 6-ны жазып койсок, мен мындай 6-ны жазсам, ол сизге 9, мага 6. 6 болуш үчүн сиз эмне жакка өтүшүңүз керек. 9 деп көргүм келсе, мен ар жакка өтүшүм керек. То есть ошол эле сыяктуу ар бир нерсенин эки жагы бар. Деген сыяктуу да, ар ким өзүнүн чындыгы бар. Мисалы мага бирөө айтат, жок мындай эмес, мындай деп жооп берет кээде. Мен айтам, сеники туура. Бирок меники да туура. Мен ушундай жооп бергенге аракет кылдым. Мен макулмун. Эгер мен бир гана нерсеге макул эмесмин, жаңдай негативинчи этип, коркутуп, угрожать этип, бул кайра түрүн сук көрсөтүп атат. Кайра баардык нерсени ашмалтайын чыгарып, дагы түрүн сук көрсөткөндөн бир чоң бир мындай жардамчы болуп атышат да. Ошол нерсечи. Бийликти ажыдаар кылып, бийликти криминал кылып, бийликтин маданиятсыз кылып көрсөтүп аткан ушул комментарийлер деп ойлоп атам да. Ушундай сезилип атат мага, көрүңүз. Ошон үчүн билбейм, башка бирөөгө дагы бирөөгө ол жагып аткандыр мисалы. Ошон үчүн ушундай. Кече дагы биз өзүбүздүн достор менен отурганда бир жерде ушундай талкуу болду да. Мен бирде белгилүү бир аябай саясатчынын ушундай сөзүн уктум эле. Сен карганы байлап алып, анан ушул бүркүт болуп кетет деп ой турасыңар депчи. Мисалы менин кичинекей балам бар. Менин кичинекей 4 жаштагы балам бар. Ал шаарда чоңоюп атат азыр. Ал малды, жанагындай жандыктарды көп билбейт. Ал көзүнө көрүнгөн уй дагы эшек, неме ат, бардык ат деп ойлойт да. Эшек деле ат, уй деле ат, анан кийин бардыгы кой деле ат. Эми аны апарып туруп эшекти көрсөтүп, мына ат десең, неме эшек десең, эшек эмес, бул ат дейт менин балам. Неге? Ошонун эшек экенин ал билбейт, анын деңгээли жеткен жок. Азыркы болуп аткан окуя, болуп аткан нерселердин дагы, болуп аткан бийликтеги адамдын же башка бирөөнүн ким экенин билиш үчүн биринчи биздин деңгээлибиз кичине көтөрүлүш керек да. Болбосо мен жана 4 жаштагы балам сыяктуу эшекти да ат деп отура беребиз биз. Туурабы? Ошон үчүн мен жаштарга ушундай кайрылат элем да. Биз маданияттуураак болуп, өзүбүздүн деңгээлин көтөрүп, көбүрөөк китеп окуганга аракет кылсак, жакшы болот эле. Чоң рахмат. Жалпысынан жарандык активист тууралуу бизге түшүнүктүү эле болду окшойт. Эми айтсаңыздар, өзүңүздөр жеке жарандык активист катары эмне жумуштарды аткарып жатасыздар? Макул жооп берели. Мындай да. Жарандык активисттер тилекке каршы азыр телевидениялар кылбаган иштерди, журналисттер кылбаган иштерди чындыкты элге жеткизүү максатта жарандык активисттерде мындай аз бир 5-10% эле адам чындыктын артынан чыркырап жүргөндөр бар да. А башка телевидениялар болсо, журналисттер мына азыр биз 2-3 айдан бери бир саясаттын тегерегинде гана жашап калганбыз. 99% эл керек болсо жаш балдардан бери Касым мырза айтып атпайбы, балама чейин сүйлөйт депчи саясатта. Ошондой болгондой эле ал жакта телевидениялда көрсөткөндөрдүн бардыгы бири-бирин жамандап, бири-бирин каралап, фейковый аккаунттар мененби же болбосо ар тараптуу иштеп атышат да. Азыркы кээ журналистикаларда, кээ телевиденияларда дагы фейковый аккаунттарды ачып алып, ал жактан подработка кылгандар бар да, журналисттерчи. Бул жактан башка зарплата алат, башка эмгек акы алат, а өзүнүн эмгек акысынан эмес, жанагы илгери айтып койчубуз, сырт жакта айтып коет, белый аласың, анан черный аласың депчи. Ошо черный алгандары кандай ойлойсуңар, ошол телевидениялар каякта акчаларды, канчалык укмуш акчаларды кылып атышат? Алар көрүп атпайсыздарбы? Бирөөнү каралап, бирөөнү жамандап. Азыркы көп каналдарды мындай Кыргызстанда көрө турган каналдар да калбай калды да. Ачык эле. Мен телевидение көрбөйм көптөн бери. Көргөнгө
мүмкін емес болып қалған күндер болады. Азыр айланайын, елдің ақысынан, елдің атынан, бюджеттің атынан иштеп жатқан телеканалдар андай нерсеге барбаш керек өзүчө. Бул туура эмес жол. Анан биз чындыкты чыркырап алып чыгып, кээерки маалыматтарды биз берип, алардан көрсөтө албай, чыгарта албай жүргөн күндөрүбүз болот. Алып барып ташыйсың да, өздөрүнөн жөнөтсөң дагы чыгарбайт. А жок, сен бир адамдын, бир саясатчынын же болбосо бир мындай туура эмес жагын сүрөткө тартып алгын сен аны өтө кымбат баага сатсаң да болот. Мисалга, туура эмес жолдо жүргөн бир саясатчы болсо, аны сен ошол моментте өзүң телефонуң менен сатып алып туруп сатсаң, же болбосо өткөзүп бере турмасаң, сен укмуш акча кылып калышың мүмкүн. Себептен мен угуп жүрөм мындайлардычы. Мен өзүм кылбаган, просто угуп жүрөм. Аябай акча кылгандар болгон. Журналисттер да ошондой. Мисалга, телевиденияга чакырышат, жана башкалар кылышат, телевидение бүттү. Андан кийинки спорный сөздөрдү чыгып кеткенге чейин запись кылышат экен дагы. Анан моменттер келгенде соодалашып, акча жасап калган күндөрдү угуп атабыз да. Бул болуп келген нерсе. Анан кече жакында эле өзүм мына Өзгөн районунда, мен өзүм башымдан өткөн окуя. Өзгөн районунда Карабал айыл өкмөтүндө болгон окуя боюнча шит деген азыр реклама аябай популярдуу болуп атат. Ошол шитти тартып чыгарганга муктаж аракетим эмне аргасыз эмне болдум? Жолдон өтүп баратканда биринчиден ал жолду жакшы билем. Мен айыл өкмөттө өзүм айыл кеңеш депутаты болуп иштегем. Өзүмдүн бир иштерим менен келип чыгып калган болчумун. Анан өтүп баратканда майне берген эмесмин. Ал илинип аткандачы. А кайра келе айтып, атайын көрүп калдым да, токтодум. Токтогонго мажбур болдум да. Карасам, Садыр Жапаровдун сүрөтү илинип турат. Ал жерде таза коом, карызы жок Кыргызстан деп бул жазылуу. Предвыборный кампаниянын немеси жазуусу менен кетти да. Биринчиден бизде азыр президенттик саясат, президенттик шайлоодо старт башталды элек. Бул азыр бизде кандидаттар катталды элек. Кандидаттар катталды элек, бул бир. Кандидаттар кол топтоп атканы тапшырып элек, ал эки экзамендери бар, күрөө деген бар. Анан ошонун ичинен кийин анан кайсыл кандидаттарды БШК каттайт. Анан кийин чыгат. Андан кийин ошондой жарнактар илиниш керек деген аны биз билебиз. Ал мыйзамдуулугу, мыйзамсыздыгы. Билдим дагы, токтоп туруп эле сүрөткө тартып, ошол Карабалдагы элди тааныймын, балдар тааныйт элем, балдарга жиберип койдум. Мынаны группаңарга жиберип, алдыртып койгула дедим. Десем, алар кыйла убакыт күттүм. 4-5 саат күттүм. Анан болбоду да. Алар менин мага айткан жооптору айылдын тургундары айтып атат да. Мындайча айтканда, ал жакта да бир райым бар экен да. Түшүнүңүз болуш керек. Айылды мен өзүм каалагандай калчайм. Мен өзүм айылды каалагандай кылам деген бир инсан пайда болуптур. Ал инсандын тегерегиндеги болгон шит ал. Алар өздөрү дагы ал шитти закондун немесинде коюлган эмеспи, азыр мен тактап атам аны. Өздөрү алып чыгып эле башаламандыкка эле коюп койгон да, илип койгон. Айыл өкмөт да көзгө илген эмес. Айыл өкмөт маңдайында. Айыл өкмөт чыгып кирип атып, көрбөгөнүнө мен таң калам да. Мен ушунчалык жиним келди. Айыл өкмөт ал жерге күндө да унчукпай. Айыл өкмөт кирип чыкканда 20 жол кирип чыгат ал жерге. Ал жерге кирип чыгыш мындай мүмкүн эмес да. Сөзсүз өтөсүң, киресиң. Анан мен аргасыз болдум дагы, бардыгын айттым. Реакция эч ким берген жок. Анан айыл өкмөткө видео менен тартып, көрсөтүп, соцсеткеге чыгаруу максатта эмес. Мен биринчи ошолорго жиберип, предупреждение берейин дедим, такталайын дедим, айтайын дедим. Жибердим мен. Бир-эки кыска видеону жибердим бир-эки жака. Бирок эч ким реакция кылган жок.
Анан өзүмдүн бир балдарга, өзгөн жаштар балдар бар, ошолорго жиберип, ушуну чыгарып койгула. Чыгарып коет окшойсуңар дедим да, алар дагы мыйзамсыздык менен иштеп жүргөн балдар. Анан алар чыгартып койду. Бир күндөн кийин дагы деле турат да. Эртеси күнү карасам дагы деле турат. Анан болбой калды дедим дагы, өзүм түз эфир кылдым дагы. Элди чогултуп түз эфирге анан чыгышты билем. Түз эле тартып эле бүт баарына жеткиздим. Ишенесиңерби? Касым мырза айткандай, жеке жакка чыкмак турсун. Мени аябай бир неме кылышты да. Мен ага көнүп калгам. Бүт аты менен эмес да. Жанагы туура эмес информация берип мага сөгүп, там союп кетебиз дегендердин бардыгы фейктер да. Макс бирдемке, бокс бирдемке, Макрекерттин Тайсон дегендер да. Бүт фейктер. Кличкалар менен. Анан таң калдым. Келип эле историясына кирип карадым. 2, 3, 10, 20, 30 эле достору бар. Мындай жаңы ачылган аккаунттарда бүт бардыгычы. Аларды мен мындай ушул жерге бир аябай мен ушунун тегерегинде көптөн бери ойлонуп жүрөм. Бир кандайдыр бир адамдар пайда болду да. Фейковый аккаунттар менен кирип, ушундай туура эмес комментарийлер, мен жана сиздин сөзүңүзгө кошулам. Туура эмес комментарийлер жазып, мурдагы сөздөр жазчу эмес, активисттерге жана башкаларга соцсеттердечи. Көп болсо сөкчү же болсо качан жолугушабыз дечи. Азыр союп кетем, өлтүрүп кетем, үйүңдү таап алам, көчөдө баса албай каласың, сабап кетебиз. Ушундай сөздөр бир мындай жашоодон түңүлгөн эле адамдар сүйлөбөсө андай сөздөрдүчү, мындай карапайым элдин сөзүнө андай сөздөр да туура келбейт да. Ушундай иштерди биз жасап атабыз. Бул мен ойлойм, ошол реакция болгондон кийин эле айыл өкмөткө кирип сураганда айыл өкмөт айтты, биз таптык ушул адамды. Айттык, 1 сааттын ичинде алдыртабыз деп, ал жакта мен соцтармакта турат, видеолорум бар, түз эфирде чыкканмын. Да, алдырышты. Алып салышты. Бирок Садыр Жапаров өзү дагы кайрылуу жасаптыр бул жөнүндө. Сизге? Мен тарапка. Ушул менин сүрөтүмдү илдирткен адамды таптыртып, жана ушуларды жасаткан адамдар, булар менин оппоненттерим депчи. Оппоненттерим дегенде ага карама каршы иштеген, эртең кандидатурасын койгон адамдардын адамдары жасап атат депчи. Мени кимди колдоп жүргөнүн ал киши билсе керек. Себеп дегенде мен жөнүндө да информация беришсе керек алгачы. Ошентип айтыптыр, мен айттым. Ага чейин деле өзү бир видеону көрүп койсо болмок да. Мындай бир-экөө айтып эле, мурдагы президент кандай информация элден мындай рамканын ичине түшүп алып иштеп жүргөндөрдү көп нерсени көрбөйт дейт элек го. Бул деле ошондой да азырчы. 1 ай иштедиби? Иштеди. Бирок ошо рамканын ичине бул деле түшүп калды. Бул деле буга деле информацияны бирөө берет. Бул деле өзү отурбайт соцсетчи. Отуруп бирөө жазат, бирөө киргизет болуш керек. Бирок ошо информацияны берди бирөөчү. Бул мынан колдоочусу же болсо бул мынан немеси депчи. Анан биз ал жерде айтып атабыз. Табылды деди, адамы табылды деди, ким билген табылды деди. Жазага тартсын. Мыйзамсыздык болдубу? Күч органдары берсин. Керек болсо публично жазаласын. Мен ушундай айтам да. Публично жазаласын. Ошол айыл өкмөттү көрсүн элчи. Публично иштер болуп атат, публично наказать этсин. Мен азыр соцсеттерден окуп калдым, мен да көргөн жокмун, бирок айтышты мага. Жазага мыйзамдын тегерегинде биз жазалайбыз. Жоо берет деп ушинтип айтып жазыптыр. Жана Райым деген аты Райым экен ачык эле. Өзүчү. Анан аты ВР деп кыскартып жазып коюпту ал соцсеттечи. Бахапов Райым деген киши экен. Анан анын тегерегинде бирок ага чейин мекеним Кыргызстандын немеси илинип турган ишите. Ошол орунда. Менде мындай неме бар да, ойлоп атам да. Мекеним Кыргызстан биримдик саясатты кошуп кетерсе болот да. Ушул мекеним Кыргызстан биримдик Кыргызстан партиялары
кайра эле келип туруп мекенчил менен кирип кайра эле жана бийлик бутактарын иштеп атышпайбы азыр? Мындай баары эле көрүп турат да. Жанакы Россияда жүргөн, биз эми Россияда жүрүп калган балдарбыз. Россияда жүргөндө депортация болуп кетсең, Кыргызстанга келип сен аты жөнүңдү алмаштырып кайра бара бересиң да. Сен аты жөнүңдү алмаштырып, бирок сенин атыңда калдың да, нараңда атыңчы. Бизде азыр ушундай болду да. Кыргыз эли ошону түшүнбөй атат. Биз ошону түшүнбөй атабыз. Элге туура эмес маалыматты телевизиялардан берип атышат. Да, 50-60-70-ке чыккан элдер бүт баарда телефон көрбөйт, алар телевизор көрөт. Алар жаңылыктарды убакыт сааты менен көрөт. Ошондуктан аларга сиңирип атат ал нерсечи. Ошо мындай туура эмес маалыматтарды бергендиктен бизде мен жеке оюмда президентте күнөө эмес окшойт деп ойлойм да менчи. Кеп президентте эмес окшойт депчи. Кеп ошонун жанындагы түзүлгөн мындай бир команда чөйрө түзүлүп калганда, ошол чөйрө илгери сиздер да көрдүңүздөр билбейм, бир дракон деген неме мультфильм бар болчу, орустардыкычы. Жанакы дракон мультфильмде ошолдой бар да, дракон басып алат бардыгын, кармап алат, дракондугун кылып тура берет да. Анан аны жеңебиз деп царлар барып мультфильмде ошондой го. Царлар барып кирип өлтүрөбүз деп чыгат дагы, өлтүргөндөн кийин акыркы моментте анан бир дракон күзгүдө туруп айтат го. Сен жеңдим деп бир цар акыркы царга кирип жеңдим дегенде, жок сен жеңген жоксуң дейт го. Сен күзгүндү өзүңдөн көр депчи. Күзгүнү өзүнөн көрсө дракон болуп турган болот го. Бизде ошондой болуп атат азырчы. Бийликке ынтылба, бирок дракон болуп калып атат да, кайра келип ал дечи. Азыр бизде ошондой болуп атат да. Бир капаска түшүп калышат, булар бир рамкага түшүп калышат, билбейсиң да. Буга чейин таанийсиң адамды, бирок ошол жерге же креслону окутуш керекпи, билбей калдым, түшүнбөй калдым. Ошол башчынынчы. Анан ушундай майда нерселерге чейин киришип атат, майда нерселерге чейин маани берип атканы бул кээбирки жагын жакшы. Элге көңүл буруп, эл менен кош эшешип аткан. Бирок жаман жагы эмнеге? Керектүүсүнө, өзүнүн пайда жагына иштетип атканы бул өтө өкүнүчтүү. Ушул активисттер ушундай иштерди кылыш керек деп ойлойм мен. Активисттер журналисттер кылбаган, телевидение көрсөтпөгөн биз көрсөтүп аткандыктан активисттер көбөйдү. Баркы дагы жоголду, барктуусу дагы бар. Жанакы Касым мырза айтып кеткендей, кээбирки блогерлер, кээбирки активисттер чоң кызматта отурушат азыр. Бир-эки жолу айкырып койсо, бир-эки жолу кыйкырып койсо, жакшы кыйкырсаң келесиң да азырчы. Биз дагы, если сиздер айтмакчы акча кылып, же болбосо бирдемке мансап деп жүргөнсөк, биз деле убактында кыйкырып койсок, биз деле кыйкырышты билебиз. Бизде да жаман сөздөр менен сүйлөштү билебиз. Бирок дайыма бизди ата-энебиз үйрөтүп келген маданияттуулукка, мыйзамдуулукка. Мен туугандарым баары билет, чөйрөмдү баарыбыз билет. Мыйзамдуулук, тартип бул Кыргызстанда бир келечекти алып келчү нерсе ушулар эле. Анан кара пиар менен жамандап, жана башка менен эч жакшылык алып келе албайбыз. Ошондуктан активисттерди, жарандык активисттерди, кыймылдарды бардыгы, мына кыймылдарга да кичине токтоп кетейинчи. Кыймылдар эмне үчүн түптөлөт? Кыймылдар менен көп сүйлөшөм. Кээбирлер менен мындай командалуу иштешели деп сүйлөшсөң айтат да, биз даярдап, биз ушунча неме кылдык, биз бул партия менен сүйлөшүп алдык, ушул партиянын эртең биз жөлөк болуп чыгабыз. Биз алар бизге крупный акча беребиз деп айтты депчи. Айланайын. Максат ошол да. Максат өтө кыска. Ал Кыргызстанга жакшылык алып келейин, Кыргызстанга бир пайдалуу нерсе алып келейин деген эч ою жок. Анда кыймылдардынчы. Анда активисттерди, анда журналисттерди көрүп атабыз. Жаман пиар, кара пиар деп коет. Ошондой менен гана иштеп, аябай крупно. Бир күн болсо бир күн жаман болот ошолор өздөрүчү. Кудай өзү жазалайт ошолордучу. Кудайга салдым деп көпчүлүк айтабыз биз дагычы. Биздин артыбызда каралап жүргөндөр көп да. Кудайга салдык. Тазаны таза азыр элге салып, эл өзү жанакы каалап, эл өзү колдоп алат дегенден да алысмын. Азыр элдин көпчүлүгү дагы блогерлерчи. YouTube'да кээбирки немеде аттары башкача. Темаларычы. YouTube'да каналга киргизип атканда теманы башкача киргизет. А бирок YouTube'да сен
ошол тема менен кирип окусаң, бир да андай информация жок да, сөзү жок. Мынтип салды деген сыяктууларбы? Тез көр. Анан кээбирки жаман сөз менен жазып туруп, анан ичинде ыймандуу адам кечирим сурап туруп, кечирип сураймын. Кайрымдуулук жагы боюнча информация берейин дедим эле, бирок силер аны көрбөгөндүктөн мен атты ушинтип жаздым деп жазып атпайбы? Көрдүңүздөр, биз кайсыл жакка баратабыз? Биз кандай жакка баратабыз? Таза, түз информация алыш үчүн сен изилденишиң керек, сен окушуң керек. Соцсетти туура жакка пайдалануу бизде өтө азыр туура эмес болуп калды. 90% негатив, позитив 10%. Бирок изилденсең чыгат. Мен ушул нерсе көп да. Мисалы позитив 10% деле позитив көрбөй атам да. Мен вообще бүт эле негатив көрүп атам. Билбейм, мен ушундай адамдарга мен дос болуп калганмынбы билбейм. Ол соцсеттерде дагы баягы досторумдан көбүнчө көз каранды да. Эми бизде мисалы азыр Мирлан мырза айтып кетти да, мисалы көп жаштар кыймылдары, көп ар кандай кыймылдар, агымдардын баардыгы ушундай аздан түзүлүп алып, анан эртең бир партияны же бир нерсеге акча менен кошулат деп да. Мындайлар тоже жок эмес да. Бирок мисалы мен мисалы өзүм үчүн жооп беришим керек да. Бизде эч кандай андай максат жок. Мындай биздин командада азыр ар кандай тоже ар жерде иштеген, өзүнүн иши менен жакшы маяна иштеп тапкан адамдар, анан баягыдай окуп, эң негизгиси окуп, китеп окуган жаштар бар да. Бизде эч кандай андай максат жок мисалы. Бизде, менде мисалы эч кандай андай максат жок. Сен иш сунуштайсыңбы? Сен кандайдыр бир нерсе сунуштайсыңбы? Бизге кызыксыз онун бардыгы. Мага мисалы лично аябай эле кызыксыз да. Мен бир жерде кирип иштегим жок. Мынанын баардыгын көрүп отуруп мисалы да, мен өзүм жеке ишкермин да, кайра башынан эле айткандай. Бизде жагандай биз жасап аткан иштер эмне мисалы, биз эмне үчүн чогулуп атабыз? Неге? Биздин жасап аткан иштер, бизде атайын бир каналыбыз жок. Бизде өзүнүн бир канал болсо, ошол жерден кайрылуу жасамакпыз. Анан баягы соцсеттерден прямой жанагындай кылып өзүбүздүн видеобузду тартып алып, жанагындай кылып киргизип, кебиз тоже жок. Ошон үчүн мынандай атайын келип, ушундай жерлерди издеп келип, ушу жаштарга кайрылуу жасап, биздин жасаган, биздин ушундай макулдаштык да, биз ушундай жаштарга кайрылуу жасайлы. Өзүбүз биринчиден ушундай бололу. Бирөөнүн ой пикирин сыйлаганды үйрөнөлү. Бирөөнүн ой пикирин сыйлаганды үйрөнөлү. Анан менин оюм өзүбүздүн оюбузду таңуулап алганды үйрөнөлү. Азыр ушундай өзүнүн көз карашын кадимкидей бирөөлөргө таңуулагандар болуп атат да. Угроза менен, коркутуу менен ушундай таңуулагандар болуп атат. Сен эгер онун оюна макул эмес болсоң, сени ар кандай жазып атышат. Мана жана эле бирөөсүн жазып турду да. Сени зектер мынтип кетпесин депчи, мисалы. Мага ишкема жазды. Сен этият кылгын, сен зектер мынтип кетпесин деп жанагындай жазып атат да. Эгер мен бир адам 7 миллиард адам болсо, 7 миллиард түрдүү адамдар 7 миллиард түрдүү. 7 миллиард түрдүү адам, 7 миллиард адамда 7 миллиард түрдүү пикир бар. Туурабы? Мисалы менин ой пикириме макул эмес адамды мен ушинтип жазсам, бул коркунучтуу заман да. Бул деген түркөйлүк. Бул нага эле түркөйлүк. Ошон үчүн биз кыргыздар акыркы ушул 30 жылдын ичинде биз кайра ушундай түркөй болуп кеткендей сезилип атабыз. Жаштарыбыз өтө кайдыгер болуп кеткендей сезилип атат. Биздин жасап аткан иш аракет ошо жаштарды кайдыгер болбоого чакыруу, жаштарды китеп окууга чакыруу, жаштарды баардык нерсени соцсеттен карап эле чечим чыгара бербей, баягы социалдык сеттерден карап эле, YouTube'дан же бир нерседен карап чечим чыгара бербей, өзү талдап, өзү баа бергендиге өтүү бизде. Башка бир более жаңандай маданияттуу жолго өтүү да. Биздин негизги максат ушундай. Менин ишим мындай да. Биз бардык коомдун көз карашын өзгөртпөшүбүз мүмкүн. Элдин арасында сөзсүз жана негативдер калат. Биз аны өтө жакшы билебиз. Ушундай бир өтө бир кыйын бир оратор ушу элдин алдында сүйлөптүр да, сүйлөгөндө ошол жерде бир адам ошол жерде угуп отуруп өтө баягы сөздөн таасирлениптир. Таасирленет. Баягы выступление бүткөндөн кийин баягы таасирленген адам ораторго барат дагы айтат да, сиздин сөздөрүңүз ушунчалык сонун болду дейт, мен аябай таасирлендим дейт мисалы. Бирок мен бир нерсе байкадым дейт да. Кээ бир адамдарга дейт баягы сиз айткан сөздөр эч кандай таасир берген жок дейт. Кээ бир адамдар сиз сүйлөп отурганда орусча айтканда критикалап отурду дейт, сындап отурду десе, неге ушундай дейт? Неге ушундай десе, баягы адам айтат да, коом үчкө бөлүнөт дейт. Бирөөлөргө сен сөзүңдөн таасир алат, кайсы бирөөлөрдө
баары бир. А башка бирөөлөр ар бир сен сүйлөгөн сайын сенин сөзүңдөн кынтыктап отурат. Биз адамдан кемчилик издегенде өзү лупа менен карайбыз. Издейбиз. Адамдар ушундай экенбиз да. Бирок адамдын жакшы жагын биз лупа менен издеп үйрөнсөк, ар бир адамда восхищать эте турган ушундай сапаттар болот. Ар бир адамда. Туурабы? А биз негедир баягы көбүнчө кемчилик издеп, аз мисалы бизде аябай күчтүү эл аралык деңгээлдеги саясатчыларыбыз бар. Өтө күчтүү ораторлор бар. Жанагы эле баягы эле мисалды кайра айтам. Менин балам 4 жаштагы балам үчүн эшек да ат да ат, уй да ат, кой да ат. Неге? Анын деңгээли өтө төмөн. Дүйнө таанып билүүсү жакшы эмес. Ал үй менен садикти гана билет. Башка иш жерге чыккан эмес. Баягы бир бака менин балчыгым эң жакшы балчык деп кыйкырып жатыптыр да. Анын балчыгына самом деле эң жакшы балчык эмес экен, ал сасык экен. Курттарды жеп жатат экен. Анан кийин баягы башка бир бака деңизден толкун болуп түшүп калыптыр дагы. Анан айттыр да, бул жер жакшы эмес экен. Жүр, бияка бар, башка целый мир бар буякта. Ошол жерден баягы сага аябай сонун болот, таза ал жер. Десе берки баягы тар балчыкта чардап жаткан бака ишенбей коюптур. Жок, будан жакшы балчык жок дептир да. Биз ушундай тар чөйрөдө ушудан жакшы балчык жок деп кыйкырып жатабыз. Анан жанагындай башка дүйнөдөн келген сыяктуу болуп атат. Кээ бир эмне үчүн деңгээлибиз жетишпеген үчүн да, кээ бир адамдар. Ошон үчүн мен дагы бир жолу кайрылам да. Биз өзүнүн деңгээлибизди бир аз өстүргөнгө аракет кылып, негизинен эле эң жакшы нерсе бизге не жардам берет азыр, жаштарга тем более. Ар бир саясатчынын эгер шайлоо келатат эртең, ар бир саясатчынын ушуга чейинки сүйлөгөн сөздөрүн мындай өзүн нейтралдуу алып укканга аракет кылыш керек да. Нейтралдуу алып туруп. Бирөөнүн фанаты катары эмес, нейтралдуу. Кулакты ачып, жүрөктү ачууга турган болсо, эгер ошондо таасирлене турган сөз ала турган саясатчыларыбыз бар биздин. Эл аралык деңгээлдеги саясатчыларыбыз бар. Азыр негизги эки оппонентти жок дегенде изилдеп көрүш керек. Негизги эки оппонентти жок дегенде изилдеп көрүш керек. Потому что эмне дегенде элдин баардыгы ошону айтып атат. Негизги оппоненттер мынал жана мынал деп эле айтып атышат. Туурабы? Баардыгы билет оны кимдер экенин. Ошон үчүн жок дегенде бирөөнүн фанаты катары эмес, да? Ар бир. Анан сүйлөйт эле, же башка эле, же андай эле, же мындай эле, не иш кылып койду, да мындай кылып койду деп эмес. Нейтралдуу угуп көрүш керек да. Буга чейинкини нөлгө түшүрөлү дагы, давайте нөлдөн баштайлы деп туруп, биз кече ошон үчүн болбодубу? Бийлик алмаш. Биз да нөлдөн баштайбыз. Мына болбой калды деп анан кийин келбедиби, правильно? Ошон үчүн анда давайте биз баардыгыбыз нөлдөн баштайлы. Бардыгын эске албай буга чейинкисини, мисалы да, ант эле мынт эле дебей болгону биз кайсы адамда интеллектуалдык деңгээл жогору. Кайсы адамда бизди уят кылбайт эртең башка мамлекеттерге чыга турган болсо, сүйлөгөндө. Туурабы, биз мисалы Алмаз Атамбаевдин тушунда биз не деп жүрдүк? Биз не деп жүрдүк? Бир жакка чыкса биз уят болуп отурбадыкпы бардыгыбыз? Туурабы? А биздин парламент жөнүндө азыркы чимкирик деп атка конгон парламент жөнүндө биз не деп жүрдүк? Жазып бергенде жакшы окуй албайт экен, эмне экен деп канча хайптар, канча нерсенин баары соцсеткеттерге чыгып жүрдү. Эмне үчүн азыр биз өзүбүздүн ушундай бир бизди уят кылбай турган адамды колдоп алганга мүмкүн болбосун. Ошону аны үчүн болгону жана менин балам сыяктуу 4 жаштагы балам атты да, эшекти да ат дей бергей. Кичине өссөк, кичине чоңойсок, менин балам эртең мисалы 6 жашка чыкканда шаарда жашаса дагы, шаар эмес, даже башка мамлекетте жашаса дагы ал точно билип калат. Мынал ат, мынал уй, мынал эшек деп билип калат. Ошон үчүн 1-2 кадам жогорулашыбыз керек дагы. Жакшылап талдап, ой жүгүртүп да, эртең өзүбүздүн келечегибиз үчүн кайдыгер карабай, биз сөзсүз түрдө ушундай нерсеге барышыбыз керек. Кошоюн да. Биз өзүбүз экөөбүз бири-бирибизге суроо берсек болот да. Жок, мен суроо берердин алдында бир демке айтайын да. Керек азыр адамдардын артында ичигендер мынтип атпайбы? Мисалга, Сооронбай Жээнбековго биз 3 жыл убакыт бердик да. 3 жыл убакытта Сооронбай Жээнбеков президент болгондо дагы эми саясатка келип калдык да биз. Сооронбай Жээнбеков президент болгондо дагы 1 жыл адамдар баары күтүп, ушу бирдемкени өзгөртөт, кылып кете алат деп күтүп отурдук да. Ишенди. Бардыгы ишенди. Эми убакыт берели деди да. Анан өзү саясатта мындай да. Сен бирдемкени өзгөрткүң келсе, кеч күндү маселелерди кылам десең, сизге 1 жума керек болсо 10 күн жетиштүү. Аны саясатчылар баары билет. Ал жерде саясатта мындай деген нерсе бар да. Мисалга
бирдемкени кылып коюу, бирдемкени чечиш, ал жерде маселелер көрүнүп турат. Эң глобалдуу Кыргызстанды башкаруу маселелер кайсы бар. Эмнелерди кылыш керек, эмнелерди кылбаш керек. Ошолордо чечимди чыгарарда толук чечимди мындай чыккан тарс кылып салса болот да. Сооронбай Жээнбекке 3 жыл кетти. Кечээ Садыр Жапаровго деле убакыт бердик. Кээптер айтып атат, эми артында ичкендер көптөр айтат, алга толук убакыт берилген жок, андай кылган жок, мындай кылган жок. Биринчиден ал мыйзамсыздык келип калып, өзүнүн убактысын көп кетирип алды ал жакта. Кийин мыйзамдуу болом деп көбүнчө аракет кылды, бирок 1 айдай убакыт берилди. Күчтүү инсан, күчтүү политик 1 айда эмес 10 күндө өзүн көрсөтөт. Сүдүрөп кетем, алдыга алып чыгып кетем. Бул Кыргызстанды биз азыр баткакта турабыз да. Батканбыз, биз лайга түшүп калдык. Баткакта кичине мындай авторитеттүү сөз болуп калат да. Биз лайда турабыз азырчы. Жакында бетон болуп калышы мүмкүн. Буда биз өтө коркунучтуу маселе жатат. Ушундан алып чыгып, таза жакка алып чыгып, бизди Кыргызстанды өрчүтүп, өнүктүрүп, чечкиндүү маселелер бул аз эле. Ошого 1 ай убакыт бердик, кыла албады, көрбөдүк. Ошондо дагы адамдардын үмүтү жок, бизге булга биз толук убакыт беришибиз керек. Толук канча убакыт бересиң? Бердиң го. Жасабайлы деген сөз да. Кечирип коюп. Жасаса болмок. Кечиресиз, мен сиздин сөзүңдү бөлтөм да азыр. Мирлан мырза, мындай болуп атат да. Бизде мисалы ушул суроо боюнча биз өткөндө досторубуз менен отуруп, мен бир талаш болду да. Анан убакыт бериш керек да дейт менин досум мисалы. Картошка менен бизнес кылат. Ал жөнөкөй карапайым адам. Бизнес кылганда да чоң эмес. Мен баягы өлбөстүн күнү тиричилигин кылып атат, ошо менен өткөрүпчү. Мен ошон үчүн досума айтып атам. Сен мисалы картошка менен иш кыласың, сен алдын ала билесиң. Биздин айылда кимдер картошка эгип атат, канча гектар жерге эгип атат, кимде кайсы сорт эгип атат. Кимдин картошкасы быйыл жакшы болуп атат. Биринчиден буну билесиң. Экинчиден, быйыл примерно картошканын баасы канча болушу мүмкүн? Жок дегенде мынчага чейин алдын ала аналитика жүргүзөсүң деп коет. Алдын ала да. Анан кийин ал картошканы каяка алып барып сатасың? Канча пайда көрүшүң керек? Алдын ала жасаган ишин билет да. Мен мисалы аны билбейм. План. Ошон үчүн мен алдын ала планым жок болгон үчүн, то есть бара турган точкамды билбеген үчүн мен жетпей калышым мүмкүн. Алдын ала билиш керек. Ошол сыяктуу бизде ушундай өтө чыган саясатчылар бар. Азыр даже бийлик алып келип отургузуп койсоң, эртең эмне кылыш керек, бүрс күнү эмне кылыш керек, андан ары эмне кылыш керек, Кыргызстанды кантип түзөп кетсе болот. Ар бир жолун айтып отурган бизде саясатчылар бар да. Бирок Садыр Жапаров келгенде бардыгы белгилүү болду. Биринчи күнү белгилүү болду. Ал келгенде журналисттер коому, бардык блогер, башка бардыгы колунан келгени ошо өзүнүн суроосун бергенге аракет кылды. Кыргызстандын келечеги кандай болот деген суроо. Эми эмне иш кыласыз деген суроо. Ошол жерде эле уже Садыр Жапаровдун ким экени бизге белгилүү болду. Неге? Себеби дегенде ал ошол жерде айтты, мына мен бүгүн келген үчүн, азыр келген үчүн мен пока азырынча эч нерсе айта албайм сиздерге. Мен эртең сүйлөшөйүн, мен эртең билейин бир катар, анан кийин деп. Ушудан өлүп атат. Бардыгы ушудан өлүп атат деп ойлойм да. Неге? Өзү билбейт. Өзү билбегенден кийин ол сурайт бирөөдөн, а сураган адам билгендиги жөнүндө каякта гарантия бар? Туурабы? Тамам. Айланасындагылар өлтүрүп атат деп атпайбызбы? Өзү билбесе айланасындагылар өлтүрөт да. Эгер өзү билсе, анда айланасындагылар өлтүрө албайт аны. А бизде мен оюмча убакыт бериш керек дегенде, биз биринчи кадамынан уже баардык нерсени түшүнсөк болот да. Мен ушинтип ойлойм да, мисалы. Ошон үчүн 1 ай убакыт эмес, 10 күн да убакыт эмес. Келген күнүндөгү биринчи саатта адам түшүнүктүү болот эгер. Өз ишинин мыктысыбы же өз ишин жакшы түшүнбөйбү? Ошонун бардыгыны биз ушул эле биринчи эле келгендеги эле өзүнүн берген интервьюларынан түшүнсөк болот. Эч кандай убакыт кетиргенге бизде азыр убакыт жок өзү чындап келсе. Ушунча суроо да сизгечи. Ошол инсанды биз эми канча жылдан бери издеп жүрөбүз да? Издеп жүрөбүз деп айтайлы. Же көрбөй атабызбы, же билбей атабызбы? Ушуга бир кандай адамдар, кимдер ошолор болушу мүмкүн? Кандай адамдарды ошондой биз ушул адам ушул нерсеге жетет, ушул адам ушул нерсени кылып кете алат. Ошол падышаны кандай кылып тандап, адамдарга кандай биз мындай
көрсөтө аласыз дейм да ушул сөзүңүздөн мен айтам да, биз чыныгы лидерди тандашыбыз керек. Чыныгы лидерди тандашыбыз керек, мисалы да. Мен аябай терең киргим жок. Мен өзүм көз карашымды айтам, бул туура болушу мүмкүн, туура эмес болушу мүмкүн. Мен өзүм көз карашым да. Мен кайсы бир чөйрөнүн, мен өзүмдүн чөйрөмдүн мындайча айтканда, орусча айтканда мен өзүм чөйрөмдүн специалистимин. Саясатка мен аралашкым жок, бирок саясатта баары сүйлөшкө туура келип атат. Ошон үчүн мен айтам, кандай адам дегенде мен мындай айтам да, биз чыныгы лидерди тандашыбыз керек. А чыныгы лидер бул адамдардын эртеңки күнүнө үмүт бере алган адамдар. Мисалы мен ошол Кыргызстандагы биз чыныгы лидер бул өзүнүн элине таалим тарбия берген адам, адеп ахлакты үйрөткөн адам, өзүнүн сөзү менен башка адамдарга пример болгон адам, өзүнүн айтып аткан сөзү, жасап аткан иши дал келе ошонун баардыгы менен пример болгон адам да. Мындай атын атайганга атай десе, мисалы мен өзүм ачык эле айтканда, мен ачык эле Адахан Кимсанбаевди, Мадымаровду мен ушундай биздин чыныгы падыша боло турган адам деп эсептейм да. Мен ошондой көрө алам. Эми жанагыдай эле, баягыдай эле, кайра эле баягы темага кайтышка туура келип атат. Бирок ал кишинин айткан сөзүн, баардык нерсесин угуш үчүн, мисалы бир теманы көтөрүп койду эле деп эле баягындай анан кийин биз кыргыздар боор керек экенбиз жагындай, анан ушинтип калды, баарын жоготуп алды. Бул Аллахтын берген сыноосу да. Туурабы? Ошого чыдаш керек да. Анан кийин буну бирөөлөр жасаган жок. Мен ошон үчүн именно жанагы Адахан Кимсанбаевич Мадымаровду мен Кыргызстандын чыныгы лидери, бизге үмүт берген, биздин элди алдыга сүйрөп кете ала турган адам деп эсептейм. Мисалы. Мынакей. Түшүнүктүү. Эми мындай да кошчу нерсе. Азыр ушундай сөздөр пайда болуп кетти да. Садыр айта берет, сөзүнөн кайта берет деген сөз бул соцсеттерде аябай популярдуу болуп атат да. Бул себеп неден келди, мен өзүмчө көп мындай анализ жүргүзүп көрдүм да. Анан сиздер да өзүңүздөрдүн оюңуздарды айтсаңыздар ушул боюнчачы. Мисалга законду билбегендиктенби же конституцияны окугандыктанбы? Ал биринчи сөздө ошондой ошибкасын кетирди. Кийин өзү кечирим сурап берди. Ал биринчи күндөрүндө деп коелу эле. Өзүнүн айткан сөзүнүн артынан эле кечирим сурай берди да. Падыша боло турган адам. Анан кээ бирки сөздөрдү, кээ бирки айтылбаган нерселерди айтып алып, эртең менен башканы айтып, кечинде башка нерсени айтып, ушундай мындай эки тараптуу, бул болбойт экен, бул болот экен. Ушул мен жеке оюм мындай билимсиздиктен алып келди. Билим жоктук. Билим жок десек да болот, туура. Окубагандык. Анан мыйзамды ушунчалык ушул убакытка чейин бир падышада бир президентибиз дагы тепселебегенди. Ушунча жылдан бери ошончо президенттерибиз кылбаган мыйзамдуулукту мындай паска тепкен адамды бир айда аябай көп булгап ийди да. Мыйзамдуулук деген сөз бизде Кыргызстанда аябай популярдуу сөзгө айланып кетти. Ошо мыйзамдуулук дегендерге Адахан Кимсанбаевич айтып атпайсызбы? Чындыгында мыйзамдуулукту туткан киши да булчу. Анан мыйзамдуулук дейбиз, бирок мыйзамдуулукка биз өзүбүз баары баш ийип жашап келген элбиз. Биз эмне үчүн ал киши мыйзамдуулук деген сөзгө көп маани берет? Ал киши биринчиден кошуналар менен, башка мамлекеттер менен биз тең ата сүйлөшүү максатта иш алып барсак, биз Кыргызстан өзүбүздүн демократиялык бир Кыргызстан өзүнчө мамлекеттүүлүгүбүздү сактап калабыз десек, биринчи биз кичине эле бир фирма ачсаң эле устав ачасың да, уставтан өтө албайсың деген эле нерсе. Кыргызстандын бул документи жана мыйзамдуулугун кармаганыбыз бизге башка жак үлгү катары болушу керек. Бул эмне үчүн мыйзамдуулукка тез кайра чакырып туруп алды? Мисалга, Өмүрбек Чиркешевич кечээ мындай айтып атат да. Депутаттар 28 октябрдан кийин кетиш керек болчу мыйзамдуу жолу деди. Бирок практикада башка мамлекеттерде мындай болгон экен деп анча-мынча критерияларды кошуп айтып атат. Ошо критерияга кийинки башка СНГда жакында сосед бир кошуна мамлекеттерге биз ойлоп калдык да. Алар дагы эртең
бир жылдары ушундай Кыргызстанда ушундай болгон эле биз да кыла берсек деген бир үлгү катары болуп калышы мүмкүн да. Ошо критерияларга биз да кирип калдык да. Практикада жүрүп келген деп бизди кошуп коюшу мүмкүн да. Ошо практика жүзүндө бизде болгон деп. Практикада митингди бизде башка жактар көтөрүп атат, колдонуп атат. Да. Кандай кылып бийлик алмаштырыш керек, колдонуп атат дегендей эле нерсе биз башка жакка үлгүлүгүбүздү көрсөтүш үчүн бир гана мыйзамдын түбүнө келишибиз керек болчу. Азыр ушул күнгө чейин бизди таанып аткан ушул бир чоң бале бар да. Ошону кишини угуп, ал киши ынтылган жок эч жака. Ал киши премьер-министр болоюн деген жок, ал киши президент болоюн деген жок. Ал кишини алып барып сүйрөп, алып барып койсоң дагы аны кылбайт болчу. Биз ал жерде жүрдүк, көрдүк. Бирок консультацияга келип атышты көпчүлүк, ошол жерде жүрүп атышты. Бирок бале болуп эле ал кишинин астынан чыгып эле наракка барып эле башканы сүйлөп кетип атышты да. Бурулуп кетип атышты. Бирок Кыргызстанда алар өздөрүнүн жеке пикирин, жеке оюну ойлоп атышат. Өздөрүнүн амбициясын ойлоп атышат. Бизге bunday шанс келет же келбейт деп ошонун аракетин жасап атышат. Алар Кыргызстан мамлекеттин келечегин ойлогон жок. Биз если Кыргызстандын келечегин, мамлекетин ойлой турган болсок, биз мамлекеттүүлүктү сактап калабыз десек, биз анда мыйзамдын чыкпашы керек болчу. Сөзүң бөлүп атам да, кечиресиң баягындай. Мирлан мырза, мыйзамдуулук деп атпайбызбы? Мыйзамдуулук деген сөз аябай көп айтылып атат. Бирок мисалы мен үйдө мына өзүм айтсам, мен келинчегиме өтө карапайым атам. Мыйзамдуулук не, мыйзамдуулук эмес не деген нерсеге көп түшүнө бербейт да. Өткөндө менен да сурайт. Качан биз мыйзамдуулук деген не, мыйзамсыздык деген не дейт. Мисалы мен айттым. Мен кошунам үйү мага жагып калды. Мисалы. Аябай жакты. Эми менде бийлик бар, менде күч бар, менде акча бар. Дейли мисалга алалы да. Үч нерсе менде бар. Анан мен айтам. Мына үй жагып калды. Бул меники болуш керек дейм. Мага жакты ол себеби. Мага жакты, бул меники болуш керек дейм дагы. Мен айтам өзүмдүн күчүмө таянып туруп, бирөөлөрдү айтам да, мыналарды үйдөн чыгарып койгула, мына үй мындан кийин меники болду деп алып койдум. Ушул кандай туурабы десем, туура эмес дейт. Неге десем, бул деген дейт, сен бузуп атасың да, мындай болбош керек да дейт. Мындай болбош керек да дейт да. Мен анан келинчегиме түшүндүргөнгө аракет кылгам. Бул деген эң кичинекей мыйзам бузуунун бир мисалы да. Биз түшүнбөгөн ал жакта дейм. Ошодон 100 эсе, может быть, 1000 эсе күчтүү мыйзам бузулуп атат. Элдин өздөрүнчө келишип туруп, анан кийин колдоп чыккан ушул эреже менен жашайбыз деп эл колдогон эрежени бирөө мага жакпай калды деп бузуп койду. Мисалы. Бул туура эмес да? Туура эмес да, жөнөкөй эле. Ошон үчүн биз күчкө таянып, биз жаңы бийликке же акчага таянып туруп боло берет десек, бул мыйзамсыз жашоо өлкөдө коркунучтуу болуп калат. Коркобуз. Жанагы эле коркутуулар, жанагы эле соцсеттерден ачык жазып аткан, бизге жазып аткан комментарийлер да. Сени зектер мынтип кетпесин, сени ана мынтип койбойын, түйрүп койбойын деген сыяктуу сөздөр жазышат да, прям өзүңө личкаңа жазып атышат да. Бул деген болду, мен азыр мисалы да, бул үчүн бирөөлөр жооп бериш керек өзү. Мага угроза болуп атат. Туурабы? Мен ал менде турат сакталуу дагы эле. Эми ошол нерсени өзү бирөөлөр жооп бериш керек. Мен эми барып ошол жерден чындык таппасам да, чыркыраган бойдон калып кетсең. Правильно? Менде мисалы, бул менде болуп аткан нерсе да. Мен жана досум менен картошка жөнүндө сүйлөшкөндө да айттым да. Мен айтып атам, сен азыр карапайым адамсың. Сен менен пока эч ким иши боло элек, ошон үчүн сен ойлоп атасың. Эртең бир ушундай момент келиши мүмкүн. Сен айтыш мүмкүн, элдин картошкасын алып барып сатып атат экенсиң. Тыйын пайда көрүп атпсың. Ар бир рейстен көргөн пайдаңдан мага 50% мен чөнтөгүмө салып кой десе. Мыйзамсыз өлкө да, мыйзамсыздык да. Олон менети бирок бирөө келип дагы күчүнө бийлигине таянып туруп, ошондо дейм, мисалы, сага жакшы болобу? Досума сурайт. Жок, ондой болбош керек. Менин менетим да дейт. Эмесе дейм, андай боло турган болсо, биз мыйзамдуу жолго түшүшүбүз керек. Мыйзамдуу жолго түшпөгөнүбүз эл аралык коомчулукта эле биздин ордубузду жоготкондук эмес, биздин ичи арадагы өтө коркунучтуу жашоого келип атпайбы? Сен балаңды чыркыратып эртең бирөө сабап кетсе, тепкилеп кетсе, жанагы айтып атпайбы, канжалат урмакмын дегендер. Чындап эле келип, может, бирөөнү канжалат уруп салса, сен мен үчүн урган экен деп туруп, бийликте же башка жерде турган адам, көз жумду кылып койгула дей турган болсо. Сен чындык таппай чыркырап атасың, сенин балаң жабыркады, балаңды ойло. Балам жабыркап калса эмне болот эртең? Ошон үчүн биз чыгып атабыз да, ошон үчүн биз топтолуп, ошон үчүн биз жанагындай
ар кандай кыймылдар өзүбүздүн пикирибизди айтып чыкканга же адамдарды ушундай туура маалыматтарды жеткиргенге биз аракет кылып атабыз да, ошол үчүн. Бирок ошол жерде дагы кошумчалай турган нерсе бар да, жана кыймылдар көпчүлүк дагы кыймылга келип такалып атпайбызбы? Бирок ошол кыймылдар азыркы партия түзгөндөй эле да. Партиялардагы түзгөндө максатты кандай коет. Бирок максатты убагында башында баары эле туура коет. Бирок аягы туура эмес. Өзгөрүп кетишет. Кыймылдар да ошондой. Эми президенттерге келсек кайрылачы. Президенттер ачка президенттер бизге көп келип атат да. Көйдөнү ток эмес. Жүрөгү ток эмес. Бизде президенттер көп келип калып атат да. Көйдөнү ток президенттикке татыктуу инсанды биз көрүп турабыз, бирокчу биз көрбөгөнгө аракет кылып атабыз. Биз көзүбүздү жумуп, уялып өтүп кетип атабыз. Кечээ 4-октябрда мен ушунчалык бир буга чейин байкаган эмесмин, мен ушул нерсени байкадым. Билбейм, силер дагы көрдүңөр болушуңар керек. Адамдардын, шайлоодон чыккан адамдардын жүзүнө карап турсаң көрүнүп турат да. Жүзүнө мен атайын ушундай көңүл бурдум ушул нерсеге. Карап турсаң сен билесиң кайсыл адам кайсыл партияга шайлоо берди. Ишенип коеруңуздар, мына жерде мындай сөз болду да. Адахын Ким Санбаевич башында айтканда, эки эле нерсенин ортосунда шайлоо болот депчи. Күрөш болот. Эки адамдын ак же кара. Каралар кимдер болду? Бийлик, байлар, бандиттер. Бул үч партия. Болумуштар да болду. Бирок болумуштарга жол берилген жок. Бул жак тарапта бир эле. Таразанын эки тарабындачы. Үч партия бардыгы биригип туруп, бир таразан бир жана турду. Бүтүн Кыргызстан партиясы бир жана турду. Бирок таразанын салмагы бүтүн Кыргызстанга ооп кетти. Бирок ооп кетти дагы 4-октябрда эл оогон жака карама каршы чыгып туруп, беркилерди кошуп туруп өздөрүнүн пайдасына болумуштар, болумуш партиялар өздөрүнүн тактикасын кошо колдонду дагы беркилердин койнуна кирип туруп, кайра ак жакты одуранга аракет кылды дагы. Өзү бүтүн Кыргызстан партиясы азыр мындайча айтканда 20 эртең декабрда шайлоо болгондо кечээ болуш керек эле мыйзамдуулук жолу болгондо бүтүн Кыргызстан берди алмак. Бул факт мындай болмок да. Азыр беркилер бунун командасын өттү дагы, көрөсүздөр. Садыр Жапаровга булар бүт бар иштеши мүмкүн. Дагы эле эки нерсенин ортосунда согуш болот, күрөш. Айдан ачык эле көрүнүп турбайбы? Ак кара. Дагы деле ак Мадумаров тарапта. Каралардын бардыгы бул тарапта. Бандиттердин баш болуп, жана башкалары каш болуп. Мен эмне үчүн Мадумаровду кайра күчтүү мындай популярдуу каналдарга айлангандар Мадумаровду каралап атат. Себеп дегенде каржы маселеси аябай чоң. Кимдерге тиешелүү ал билебиз бардыгын. Анан фейковый аккаунттар менен, фейковый жана биз активисттер жакшы билебиз, атайын аштыртып алып, булар өздөрүнчө кеңсе ачып алып, чоң команда болуп иштеп аткандар бар да, пиар компания. Алар пиар менен иштебейт. Алар каралоо менен иштейт. Аларга кадимгидей бир адам келип задание берет. Муналарды жасайсыңар, силер кыласыңар. Дейт, айтат, ошол боюнча информация табат, жок жерден пайда кылат, чыгарат. Элге ал сиңип атат. Ошентип коомду өзгөртүп атат. Анан эл актан кичине карага дагы өтүп кетип атышат. Себептен акча жагы бар ал жерсе, элге бир аздан берип коюп атат. Бир аздан кече жакын эле жакты тарап атпайбы, продукты таратып ийди деген сөздөрчү. Анан кээбирки информацияларды тарап атат. Соцсеттерде комментарий жазып немесеңер да каржылайбыз дегендерчи. Ошолордун бардыгына чейин мындайча айтканда үйдө отурганда да жөн отурбай, акча иштеп отур дегендин мааниси да. Тамак жасап атып, тамактын жасап атып, бир-эки жолу комментарий жазып, биякта кол кошо ишиңди кыла бер. Тууган тарапты ошого чейин сиңдирип кетишти да. Булар ошолорго чейин каржыларына чейин жетишип атат. Фейковый аккаунттар, булар өзүнчө бир чоң команда. Команда болуп бөлүнүшөт булар. Ошолор бүт каралоонун үстүндө иштеп атышат. Канчалык күчтүү каралоосо ошончолук буларга
көп акча. Алар үйдө отуруп эле жашайт. Алар эч жака чыкпайт, алар изилденбейт. Алар туура эмес маалыматтардан алып туруп эле жасай берет. Эми Адахан Адымаровду жамандагандардын бардыгы убагында жакшы постторго отурду, жакшы иштерге отурду. Азыр деле ошол күч колдонуп келатат, ошол эле нерсе. А эмне айырмасы бар Садыр Жапаров алардан? Мурда президенттерден эмне айырмасы бар? Жамандап аткан адамды эң кайсыл постто адам келбесин, бул Мадумаров. Эң биринчи оппозициясы ушул. Ушунун каралоонун максаты менен жашап келишет да. Ошолорго бир маанилүү, бир керектүү бир иш берсе, Кыргызстан өнүктүрсө болот беле? Болот болчу. Жок, биз только күрөшүү менен жашап келдик. Ушул жагы өтө ошондой ошого эле кыстырма. Ошого кыстырма эле, мисалы мындай да. Эң кызык жери, ошого кыстырма эң кызык жери да. Адахан Кимсанбаевичти канча көп каралаган сайын анын аброю ошончо жогорулап атат да. Бирок кече түшүнбөй атпайбы ал нерсени? Ушундай моменттер дагы болуп атат да. Мисалы кече эле ЛТР каналы аркылуу баягы Нышанбек Кошкоров чыгып туруп Адахан Кимсанбаевичти ошол 30 минутталык берүүдө 25 минут Адахан Кимсанбаевич жамандады эле. Мен карапайым адамдардын арасында жүрөбүз да. Анан ошол жерде мисалы мен өзүмдүн жакын таанышым ушинтип атат, ал айылда жүргөн. Айылда жүргөн адамдар баардык айылдагы элдин мнениясын, ой пикирин жакшы билишет да. Ошол келип мага ушинтип айтып атпайбы? Ошол каралоодон кийин дейт, кадимкидей азыркы бийликтин аброю түшүп дейт. Ошо Адахан Адымаровдун аброю дагы бир жолу көтөрүлдү дейт да. Дагы бир жолу көтөрүлдү дейт. Ошон үчүн бул сабак болбоду. Бул бийликтегилерге бул сабак болбоду. Каралап биз утабыз деп ойлоп атат да, каралап жатып уткур берип атышат да. Жок, мен ойлойм да, каралап жүргөн адамдар ишсиз калгандыктан буларга бир упай топтоо жөнүндө да берип атат деп ойлойм да. Мисалга жана ШИТ боюнча дагы айтпадыкпы? ШИТти дагы мындайча айтканда мурдакы партияда Мекеним Кыргызстандын жанагы бийликчилер партиялардын бул жерде азыркы ушул адам келип калса, ушул адамга бир неме болсун деп, мындайча айтканда биздин тилибизче пахта коюу. Пахта коюучу дагы бул немелер бар да, блогерлер, активисттер, фейктер жана башкалар. Булар пахта коюп жүрүп акча жасап атат да. Пахта мындай кээ биркилер пахта коюп акча кылат, кээ биркилер пахта коюп жумушка орношот. Ушундай эле маселелер көп биздечи. Анан биз түшүнбөйбүз да, көпчүлүгүбүзчү мындай түшүнгөнгө аракет кылыш керек, изилдениш керек. Жана окудуң, айтып кеттиң го. Окуш керек, изилдениш керек. Изилденүү ак жакты, таза жакты изилдеп табыш интернетте бар, бирок маалымат аз. Бирок ошо маалыматты издеш керек. Маалыматты кандай маалыматтардан издеш керек? YouTube каналдардан алган маалыматтардын көпчүлүгү калп маалыматтар. Алар өздөрү просмотрга да иштеш үчүн ар кандай маалыматтарды кошуп жасап чыгарып кое берет. Бирөөнүн сөзүн кыскартып туруп, башка жактан коюп турупчу. Ал YouTube каналдын артында кимдер отурат деле көбүлөр билет же билбейт. Аларга авторитет, аларга неме? Аларга бир эле. Цент иштеш керек, просмотрдан иштеш керек. Жалган маалымат чыгарып деле эчтемке айла жоктон мындайча айтканда лайдан камыр жасап кое беришет. Ошон үчүн мындай элди туура жакка үндөө өтө кыйын экенин биз көрүп келатабыз да. Бардыгыбыз эле билип атабыз. Аракет кылышыбыз керек дагы элечи. Туура эле. Ошол. Чоң рахмат. Аябай кызыктуу эфир болду деп ойлойм. Биздин көрөрмандарга дагы жакты болуш керек. Ушун менен сиздерге эркин микрофон. Анда биз кыскача айтып кетсеңиздер. Рахмат. Бизде мындай болду да, Касым мырзага айтып коеюн. Биз аябай убакыттан пайдаландык да сиздердечи. Убактыңыздар кеңир экен. Бизде башкалар менен мындай сүйлөшүп деле неме кылабыз, бирок ал жакта ар бир жерге барып, телевидениеге барасыңбы, башка жерлерге барасыңбы? Биринчиден ал жакта оплата эмес, биринчиден сен позицияңды карашат да. Сен кайсыл тараптасың? Кайсыл жөнүндө сөз болот? Кайсыл жөнүндө сүйлөп салышың мүмкүн? Түз эфирден көбү коркот. Ошондуктан биз эч жака чыкпайбыз, чыга албайбыз.
же төлөй албайбызбы, же андай авторитетибиз жокпу билбейм. Ошондуктан сиздерге ыраазычылык, командаңыздарга ыраазычылык. Чындык деп атын дагы аябай жакшы коюпсуздар. Кырдаал деп өзүнчө бир теманы тандап алыпсыздар. Булардын тегерегинде бир көп нерселер жаратса болот. Бирок мен сиздерге каалоорум жана мындай айтарым да. Ушундай позитивде, ушундай нерседи алып кетиңиздер. Эркин сөз бергениңиздер бул өтө жакшы. Мен ушунчалык сүйүнүп турам, бул жерге келгенге буга чейинки агаларыбыз чыгып мен бир көрүп калдым. Көрүп калганда мен суктануу менен ушул жерде болгонго аракет кылдым да. Мен кандай эмне кылсам ушул жерге болушум керек деп мен изилдендим. Мен биринчи изилденем. Кайсыл кимдики кайсыл жактан чыгып атат, эмне болуп атат. Анан изилденгенде чындык жанакындай Адахын Кимсанбаевичти колдогон адамдардын арасында жүрүү, Адахын Кимсанбаевичтин сөздөрү айтылып атса, мындайча айтканда бул ачык эле ойлондук, бул элдик экен. Алны кишини элдик лидер деп айтып атабыз. Алны кишинин жалында кол колдоп жүргөндөрдү элдик генерал деген аттарды колдонуп атат. Элдик лидер деген адамдын артында силер дагы элдик каналга убагында башка каналдардагы элдик деп айтылып жүргөн, бирок калп. Жанагы мугалимдер дагы соц сеттерде көп тарады. Ошол айылдан деле биз болобуз. Мугалим директордун мугалим айтып атпайбы? Өкмөт сага акча зарплата берип атпайбы? Сен милдеттүү түрдө шайлашың керек депчи? Айланайын, өкмөт аны бербей коюп эмне кылат? Бийлик ушундай иш кылат да. Бийлик шайлоодо дагы жолун салып берип атат, айлыгыңды берип атат, сени багып атат деген сөздөргө чейин барып атат. Кечирип койсун, Адахын Кимсанбаевич келсин, анда некеси кылып багып алат. Буга чейин багып келет. Айта берсе өтө көп. Ага бир өзүнчө эфир керек. Ал күнгө да келебиз, Кудай буйрсачы. Ошондуктан аябай ыраазы болдум. Аябай ыраазычылык. Рахмат сиздерге. Ушундай бизге Касым мырза дагы көптөн бери мындай сүйлөбөгөн сөздөрүбүз бир жактан чыкты да. Бир дагы мындай нерсеге чыккан. Сөзүбүз бир жактан чыккандыктан дагы мындай көп сөздөрүбүз мындай укаш болуп кетти. Бир жерден чыкканда жакшы болот да. Жок, мен чакырат болчумун. Мени карама каршыда жүргөн адамдар, мага окшогон активисттер келип түз эфир десе, дебатка чейин жана башкасына чейин биз даярбыз. Маданияттуу түрдө. Маданияттуу түрдө, мыйзамдуу түрдө. Жок, көчөдө эмес да. Эл көрсүн. Эл билсин кимди ким экенин. Кимдин колдоочулары кандай тартипте, кандай ыкмада жүрөт. Эмненин артынан аракет кылып жүрөт. Ошолордун баарын билсин депчи. Бизде тренировка кылган жана спорт залдары жок. Карап даярдап койгон жанакындай билими күчтүү эмес. Билими күчтүүлөрдөн бизде бүт көпчүлүгү билими күчтүүлөр. Биз сүйлөшкөндө балдардын баардыгын аябай жакшы сүйлөшүп отурабыз. Ошондуктан сиздер дагы буйрса келечегиңиздер аябай узакка болот, узак созулат, көрөсүздөр го. Себеп дегенде жакшы бир студия түзүлүптүр да. Ушундай темпте каналып кетиңиздер. Эч кыйшайбаңыздар. Анан талтайбы маселеси дагы студияларда көп жүрүп калат. Ага дагы бир көп басым жасадыңыздар да, талтайбаңыздар да. Бир гана элдин сөзүнү жеткизип турсаңыздар, сиздер көп жакка жетесиздер. Рахмат сиздерге. Эми мага ошо акыркы 1 минутта сөздө мен эмне айткым келет да. Биз адамбыз. Эт менен сөөктөн жасалганбыз. Ар бир адамда кемчилик бар. Биз элди окутканга, элге бир нерсе бергенге элдин келген жокпуз. Азыр адамдар аябай умный, баардыгында билими бар да. Ошон үчүн мына баардык эле ошол сиздердин көрөрмандарыңыздарга бир нерсе айткым келет да. Эгер бизден кемчилик издесеңиздер, онда табасыздар. Бирок ушул баардык айтылып аткан нерседен жакшы нерсе издесеңиз, онда тоже табабыз. Сөзсүз түрдө табабыз. Ушул баардык айтылган нерсенин арасынан мен сразу айтам, сизге керегин алыңыз, керек эмесин албай эле коюңуз. Же укпай эле кой деп. Же укпай эле кой.
Анан баягы угуп бүтүп, баягындай толук угуп бүтүп, анан кийин жаман көрүп, ар кандай комментарий жазгандар болуп, биз аны билебиз. Көнүп калганбыз. Биз мисалы биз ага көнүп Силер да калганбыз. көнөсүздөр ага. Анан ушундай. Анан мына эми сиздерде негизгиси эмнени каалайм? Сиздерге ийгилик каалайм. Сиздердин канал мына жаңы экен. Көч жүрө түзөлөт. Башында биз сыяктуу мындай эфирге чыкпаган, ой пикирин айткысы келген, ушундай карапайым элдин арасындагы адамдар келип аткан болсо, ушул жерлерге сиздердин ушул студияңыздарда келечекте белгилүү инсандар, чыныгы лидерлер, чыныгы элге өзүнүн түз чындыгын айта алгандар. Анан ушундай адамдар келсин демекчимин да. Ар дайым сиздердин студияда ар дайым чындык жаңырып турсун демекчимин. Өзүңүздөрдүн атыңыздар сыяктуу. Анан кээ бирки мисалы башка дагы ушундай каналдар бар, мисалы Акыйкат, дагы бир нерсе, эми кайсы бир точно бир каналдын атын айтып алган болсом капа болбоңуздар. Мен мындай образын айтып аттым да өзүнчө. Акыйкат, дагы не элдик, дагы бир нерсе деген сыяктуу аттарды жамынып, мен мисалы ушундай ошондой каналдарга атын угуп, кадимгидей баягы кирип көрөм да. Аты жакшы экен мунун, эми Акыйкат экен депчи, бирок кирсең чындап ошол жерде негизги акыйкатсыздыктар ошол жерде айтылып атат да. Ошондой каналдар бар да. Ошон үчүн мен сиздерге негизги каалоом мындай чыныгы чындык болсун. Бирөөнүн чындыгы эмес, же бир кайсы бир тараптын чындыгы эмес, чыныгы чындык болсун деп жүрөктөн чыккан чындык болсун деп кааламакмын да. Сиздерге ушундай ийгиликтерди кааламакмын. Ошон үчүн бизде ушул мен деле Мирлан мырза айткандай, ар бир келген дебатка чакырса же башка нерсеге чакырса келип, ошолор менен өз мына Мирлан мырза сыяктуу отуруп ой пикирлерибизди ушундай маданияттуу түрдө бөлүшкөнгө даярмын. Жаштардын дебатына кылып коюшуңуздар керек экен деп калдык да. Рахмат. Мындай уюштурушуңуздар керек экен. Жаштардын дебаты ушундай 2-3 адамдарды чакырып, ушундайлар уюштурсаңыздар жакшы болот. Алдыда өткөрөбүз. Чоң рахмат келип бергениңиздерге. Урматтуу чындыктын көрөрмандары, ушуну менен биздин кырдаал берүүбүз соңуна чыкты. Сиздерге дагы жакты болуш керек. Анда кийинки көрсөтүүлөрдөн жолукканча сак саламатта туруңуздар.